Söz Mamasadыков Замирбек Дүйшәлиевичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмаз Акынжанович. Мен атыма Ташкөмүр шаарынын эли, Ташкөмүр шаарына караштуу Шамалсай, Кызыл Алма шаарчасынын эли, Нокен районуна караштуу Достук айыл аймагынын тургундарынан кайрылуу келди. Ташкөмүр шаарында 1985 жылы кристалл заводу курулган. Азыркы учурда иштебей турат. Сайыл учурунда курулган кристалл заводуна чоң бачоктордо 80 тонна жидкий хлор калып кеткен. Жидкий хлор темир бачоктордун ичинде тура бергенден улам темирдин калыңдыгы жукарып кеткен. Эгер бачоктор жарылса, хлордун калдыгы 30-40 километр аралыкка чейин таасир этип, экологиялык катастрофа болот. Адамдын өмүрүнө чоң коркунуч жаралат. Кудай сактасын, сактанганы Кудай сактайт деп алдын алыш керек, Алмаз Акынжанович. Жергиликтүү тургундар кристалл заводундагы уулуу заттарды утилизация кылууга мамлекет тарабынан 6 миллион 430 миң сом ажыратылып берилгенди, бирок утилизация иштери белгисиз себептерден болбогонун айтышат. Мындан 3-4 жыл мурда белгисиз адамдар заводдогу бачокторду желдетип, хлорду бир аз абага чыгарганда, бачоктордун айланасындагы канаттуулар жана эчкилер өлүп калгандыгын жергиликтүү тургундар айтышып, кооптошууда жана маселени тез арада чечүүнү суранып жатышат. Кристалл заводу банкрот деп табылып, учурда экономика министрлигинин алдындагы банкрот иштери боюнча департаменттин атайын администратор дайындалган. Ташкөмүр Silicon Production Вайнсинская компания жоопкерчилиги чектелген коом компьютер Power Center бүгүнкү ээси. Бул компанияда банкроттоп жарыяланган. Соттун чечими менен хлорду утилдештирүүгө утилизация буйрук берилген. Бүгүнкү күнгө чейин соттун чечими аткарылбай келет. Алмаз Акынжанович, ошол заводдо бүгүнкү охраналар коюп койгон, эч кимди киргизбейт дейт. Сиз билесиз, Ташкөмүр шаарында шамал каттуу болот. Эгер Кудай сактасын, эгер ушундай ачылып кетсе, шамал менен бир аз деле ушул 50 миң 60 миң жашаган элге жетип калат. Коркунуч бар. Урматтуу төрайым, протокол тапшырма берсеңиз. Рахмат. Рахмат, аппараты эске алыңыздар.